Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Так, жолдошум башка аялга нике окутуп жашап жүрүптүр. Мени менен жашап, мен билип калып үй бүлөбүздө уруш жаңжал болду. Ал аялга биринчи кармалганда 3 талак берди эле. Ага карабастан кайра жолугушуп баштаганда дагы кармалды. Мунусунда кум талак берди. Ошол аялга кум талак дейт, Кум талак бериптир. Мына бул жерде мына ошо субханалла, бул көп убакыттарда мен эркектерге, силерге мына алтындарым башында эле кереги жок нерсе. Макулбу? Бирок жеңил болот деп айтпайм. Бирок субханалла, мынеке бул ар жагында бир кичине сооп табам деп аркасына тоодой күнөө таба албаш керек. Макулбу? Кереги жок нерсе. Ана эми талак сөзү бул негизи эле бу асман жерди карап турган, аршы титрей турган сөз. Аршы титрейт качан ада эркек киши талак бергенде. Бул эркекке коюлган вазипа, башка бирөөнө коюлган эмес. Ошол себептен талак бердиңби, субханалла, эми сен эртең күндө Алланын алдында адилеттүү болдуңбу, адилетсиздик болдуңбу, эми Алланын жооп берүүнү унутпаш керек. Түшүндүңбү? Бардыгы эле азыр намаз окубайт, орозо тутпайт, бирок талак деген үйрөнүп алган. Эми аны кум талак деп. Кум деген сөз канча билесиңерби? Ошончо бир урушта канча болсо ошончо талак деген сөз. Эми бул талакты өтпөйбү деген маселени мен молдолор баш ортот эми. Ал үчүн китептер бар. Ошон үчүн сурана турган нерсе ушул: качан никеленсеңер, эми аяна чейин никелеңерге аракет кылыңыздар. Колдон келсе субханалла билгизип койгула. Үйлөнүп тургандар болсо, аялыңа айт, ата-энеңе айт, ошол жерге бар дагы кадимгидей ата-энесинин алдынан өт. Ата-энесинин алдынан өтүп калыңын бер кадимгидей. Ошентип ана чыныгы жигит болсоң, мына ушинтип туруп ал. Анан бир аз түнү субханалла ар жак бер жак монун шпиондой болуп жүрүп анан кийин анан кайра бир күн анан монун кышса 3-4 балаңды эме кыя албай, эмнеге тиге талак берип койбош керек. Макулбу? Танда деп айтат, сөзсүз. Ошол мезгилде эмне кылышыбыз керек болот экен? Оор нерсе болот. Анан ниетимде жок эле, анан кум талак бердим эле, анан минтип коюп эмне болот деп молдонун башын орутпа. Башында эле өзүң эсиңе кел. Мына ушундай нерсе. Ассаламу алейкум, устаз. Көп ойлонобуз, көп түш көрөбүз. Эмнеден болушу мүмкүн? Рахмат. Эки нерсе болушу мүмкүн. Биринчиси стресс болуп калышы мүмкүн адам, депрессияга түшүп калышы мүмкүн. Экинчиси болсо субханалла, мындай шайтан васваса кылышы мүмкүн. Васваса деген нерсе баягы азгырык салышы мүмкүн. Ага болсо биз өз жолу бар. Пайгамбардын айтып кеткени боюнча, А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim an astaghfirullah. Мына ушул сөздү ой басып баратса, жаман көп ойго кирип кетип баратса, ушуну көп айтып башташ керек. Анан кийинкиси калимат радди куфр деп коет. Ошондой эмес болсо иман келмесин көп айтканга аракет кылыш керек. Анткени некен шайтан бош жүрөктөргө көбүрөөк кол салат. Эгерде ой басылса, демек жүрөгүң бош деген сөз. Эгерде сен Алланын зикри менен, Алланын дини менен бекемдеп турсаң, анда иншалла ошондой. Ошол үчүн мындан чыгыштын жолу оңой. Бирок кам болбой койбойт. Менен хамми дейт, ой, пикир, жана гам басып, адамдарга баспай койбойт, унутпагыла. Бул нерсе бар. Бирок муга өтө кирип кетпеңиздер, макулбу? Жанакы айткандай келмей айтыңыздар. Ассаламу устаз, менин суроом мындай: күйөөм экөөбүз балалуу боло албай жүрөбүз. Врачтар балалуу боло албайсыңар, диагнозду уруктукту 0 койду. Эко менен болот дешти. 0 менен балалуу болуу мүмкүнбү? Экого барсак кандай болот? Алла ыраазы болсун, жоозун күтөм. Өзү алхамдулилла, эми шариятыбызда биринчи эко кылуу уруксат эле нерсе. Бирок ошо эркектин уруктугу болуш керек, өзүнүн күйөөсүнүн. Эгер өзүнүн күйөөсүнүкү болбосо, зына болот. Күнөө болот деп айтабыз. Анан эми 0% болгон болсо, врачтар айтып аткан болсо, балалуу болсун деп аткан болсо, биз дагы мынеке медицинаны эч качан түртпөйбүз. Медицина бул өзүнчө бир чоң илим. Бул шариатта бааланган, баркталган илим керек болсо. Мен шүгүр айтам, машалла. Мен да өзүм бир баламды медик кылсам деген оюм бар, Кудай кааласа. Иншалла ниетим бар.
Emне üчүн дегенде кыяматта адамдардын пайдасына, үммөттүн пайдасына иншалла иштей турган болсо, кыяматта да таажи кийимден оюнба. Кудайым буйрса. Анан эми биз айтып атабыз, эми кимге балал болгон болсо эң азында 10 күн, эң көп 3 ай келип бергиле деп атабыз иншалла. Бирок уруксат эле. Bir одновременно мисал бар, ошо эки кылып берип, бияка келип берип турган болсо мен каршы эмесмин. Бирөө салса дары ичип атасыңар, биз берип атабыз, иче бергиле, тиякта колдоно бергиле. Мында жолсо муну кесип кетет деген нерсе жок. Больницага да бара бер, химияңды да ала бер, терапияңды да ала бер, эч проблема жок. Келип бияктан керек болсо жана уколдорун алып, капельницаны ала бер. Дем менен анын эч кандай эмеси жок. Болгону экөө бири-бирин толуктайт. Анткени дарылануу тагдырга каршы эмес деген пайгамбарыбыз. Çünkü ошон үчүн мисал башың эле ооруп сыздатып аткан болсо, салават айтып көрдүң болбоду, мында болуп көрдүң болбоду, эмне чыдармай чыгып башың калды. Машалла, Алла сени айыктырды, себеп кылды. Өзү бул жер себептер дүйнөсү да. Ушундай нерсе. Кимде ким врачтарды түртүп жок, мен барбайм десе, анда акылсыздык кылды. Бияка келип атканда да айтып атам, байкадыңарбы? Сен эпилепсия болгондор, дагы бир болгондор, сен больницага тартырдыңбы? Эки күндө МРТга тартырып келдиңби башыңды деп атабыз. Ооба тартырып келдим. Эмне экен десе, жок экен, эчтеке жок экен. Дарыланып көрдүңбү? Дарыланып айыктыңбы? Айыккан жок, анда келип атабыз. Бүт баарын кылдырып атабыз. Анан күмөнүң мына көчөнүн эле келишти. Эмне кылам, кандай кылам? Бар байке эже, баргыла дагы күмөнүңөр жаздырып келди. Барып туруп больницага жатып, уколуңду алып, укол сайгандан 10 күн билесиңер, любой укол 10 күн болот. 10 күн дененин ичинде толук жууртан тарайт. Эми 10 күндүн ичинде кайра башталса, анан кел деп атабыз. Мындан түртпөш керек. Саламат устаз Эрмек Найуулу дейт. Мен 4 баланы тарбиялап жаткан жалгыз бой энемин. Сиздин атыңызды алыстан угуп, сиздин шипа табамбы деген үмүт менен келип отурам. Кыйналып келе жатканыма туура 13 жыл болду. Боюмда бар кезде абдан катуу оорудум эле. Врачтар дагы билген эмес. Ошондон кийин жумушумдан да ажырадым. Сизге келсем кара дуа дедиңиз. Кече бул жакта калдым. Иншалла бул жерде дуа кылып коюңуз дептир, дуа кылып коебуз, Ассаламу алейкум, энем Точнее, тайенемдин 84 жылдыгын берели деп даярданганбыз. Бирок тойго бир күн калганда өзүн жаман сезип калды. Той күнү 1 саат калганда больницага жеткирдим. Жүрөгү кармап ошо менен 2 күндөн кийин каза болуп калды. По ошибке врачей. Өзүмдү күнөөлүү сезип атам. Тынч жашай бербей деп, идея бала, той 84 жылдык деп, не делай добра, не получишь зла деп коет орустарда. Кечире, что так много написала, катуу желею дейт. Экинчи, сиңдимдин баласы 4,5 жашта, кыздын оюнчугу менен ойнойт, кызга сүйлөйт, манер, розовый свет жакшы көрөт, переживаю, эмне кылыш керек дейт. Эми 84 жашка чыккан болсо эмне кылабыз эми? Так. Субханалла, по ошибке врачей эч кандай эчтеке болбойт негизиндечи. Биз ошондой ойлой беребиз. Тагдыр ошондой болчу. Адам баласы өлдү да. Мына жөнөкөй простой эле нерсени түшүнүп алыш керек да. Мына эң простой, эң жөнөкөй орусча жазсам орусча сүйлөп баштадым да. Эң жөнөкөй түшүнүк алалычы. Биринчи түшүнүк мынакей. Бир адам машина менен кетип авария болуп каза болду. Бир адам операция кылып атып, врачтардын столунан чыкпай калды. Бир адам үйүнө жатып эле каза болуп калды. Бир адам тоодон секирип каза болду. Бир адам ат минип баратып кулап кетти. Ошо менен өлдү. Бир адам субханалла бирөө муштап ийсе, ошо башка катуу тийип өлдү. Эми карасаң өлүм жөн айтып атам, Эми биз эмнени айттым мен азыр? Туура айтасың. Өлүмдүн себептерин айттым. Демек бул ошол күн өлмөк. Ошол күн өлмөк, бирок Алла Таала субхана бир себеп жараткан өлүмгө. Ошол өлүмдүн себеби ошо эки болчу. Бирок ал ошо точно ошо күнү каза болмок. Тагдыр ошондой болчу. Кимде ушундай нерсе ишеним болбосо, ал адашат. Эч качан пенде өлүмгө өлүм бере албайт, тирүүлүк да бере албайт, макулук.
Өлімді Алла береді. Алла тірілтеді. Мына қарап көрілі. Тірілту жөнінде айтайын. Мысалы, мына сіз еркексіз, мына аял тұрады. Еркек мен аял өкі қошылмайын бала болау. Ең бір қошыл отсы деп бала болбаса не олдың да? Мынакей. Көрдік, бұл демек, ошол баланың жаралышына дағы, бір жанның жаралышына Алла бұйрық береткен. Бір өкі себеп елекен. Алла Таала ушунча оор болбосун деп рахат кылып жаратып койгон да буну. Эркек менен аял ортосун мамилени рахат кылып койгон болду. Алда ушунча ойлосоң, белден анан тиги төштөн түшкөн суу. Эгерде ошол процессти мына врачтар изилдөөсү боюнча ошол белдеги чыгып аткан суу менен төштөгү аялдан чыгып аткан сууну ошончо деңгээлге кетип барсаңызчы, бул жерде эң мен деген платиновый труба боло турган болсо дачы, ошо жарылып кетмек экен да. Бир Алла кудрет зат субханалла, ошонун түшүшүн белибизден ушунча асан анан рахат кылып коюптур да. Бизге мындай адам пендесине оор болбосун деп жаратып койгон ушундай. Болбосо ошол өкү суунун келаткандачы адамдын андай эгерде мындай илимге сала турган болсочу, монда труба боло турган болсо, ошо платиновый боло турган болсо жарылып кетет экен. Чыдабайт экен ошо давленияга. Кандай нерсе? Бирок Алла аялга да эркекке да рахат кылып коюптур ошону. Карачан Алланын райым мээрими бизге. Ушунда түшүнүш керек. Демек, мекен Алла кааласа субхан тирилбөт, Алла кааласа. Жашооңа проблема келди, бул Алладан келди сени сыноо үчүн. Проблеманы жөн эле келбейт, мекен сыноо үчүн келди. Унутпагыла ошону. Анан эми субханалла, бул кичинекей баланы болсо эркектер менен ойноткула, атасы өтөнчүк ойнотсун. Негизи эркектердин мындай тарбия жок, аялдар тарбиялайт дей берет да биздечи. Бирок эркек киши жумасына бир жолу элечи эркектердин мончосуна апарып койсо да тарбиялап коет да. Bir ayda bir жол деле балаңдычы, ошо мончого апарып кой эркектер менен. Мына халялный, Green City'ге апарып кой мисалы. Жалаң молдулар бар. Ошондой жерге апарып кой. Ошо жерге апарып кой мисалы. Ошо мисалы бардагы эркектер футболго апарып кой. Анан эң жакшысы баланы эркектер мечитке апарыш керек. Жалаң эркектер болот. Жумага апар, мисалы, Сараксы мечитине апар. Мисалы, Сараксы мечитине апар. Жоксо Кашкар мечитине, Централь мечитине апар. Имамдардын үндөрүн окусун, эркектердин життасын ошо жерге келипчи. Мына ошондо эркек кишини балаңарды жумасына бир жолу жума намазга апарыш мененчи чынык эркек кылып тарбиялап койсоң, айтайынбы? Боунда жанагы розовый болбой калат. Азыр розалар көбөйүп кеткен билесиң? Этият болуш керек ошон үчүн. Этият болуш керек. Балдарга айтыш керек. Билгенден бир тарбия бар. Сен кызсыңбы? Эркекмин дейт го. Ошону тереш керек. Кызсыңбы сен? Болчу кыздай болбой депчи. Ошондой эркексиң сен деп туруш керек экен, уланганбыз. Ошондой бир илгерки тарбиядачы көп нерсе, ошон үчүн илгеркилерде галбойлор болгон эмес. Эркектикти тарбиялап турганда, кез-кезде көзгө жеп турган, кээде таяк жеп келген эчтеке болбой эле, аз бир нерсе зомбулук деп атпайбы? Илгеркини алып келип бир күн урушат го мени бирөө. Мен эски молду деп башташып жүрчү. Бул илгерки отсталый депчи. Бирок субханалла мен менен таныша берсинчи. Так, ассаламу алейкум устаз, сизге суроом. Баламдын белинде жалы бар. Ошону кесип салсам болобу? Же ырымы барбы? Рахмат. Жал. Бул эркекте жум болуш керек да. Чында эркекте жум болот. Мына. Жум болбосо проблема. Колунандай албай эле. Мына бул жерде жанагындай болбойт. Мояка бир нерсе өсүп калып кичинекей кезде мону өөрүп бояка ченжибейби? Ошол жаман. Ошону кесиш керек, андай нерсе болбойт. Калган жагы болсо субханалла жөн коюп үчүн өсө берсин. Ассаламу алейкум устаз. Аллахым сизден разы болсун. Аялдар, энелер негизи дайыма баласын кызга окшоткусу келет да. Үйдө эле эчтеке кылбай монтеле отурса да. Эптеп ошону көндүрүп алат да. Анан кийин бала үйдөн чыкпай эле ушинтип отуруп калса эле, баягын карасаң субханалла, эми баягы бирөөнө окшошпой атат да. Анан кийин бир нече убакыттан кийин оокат кылбай эле үйдө отурат, баягы дагы элечи. Анан үйдө отуруп көндүрүп салганда. Мен тамаша айтып берем, эркектер, мисалы, мына менин балдарым, мисалы, 2 балам бар, эркек балам бар. Субханалла, эртең мен колоп чыгам үйдөн. Керек болсочу. Мына азыр муз, кар, мына көчөдө жүрүшөт. Мечитке чуркап келишет.
Onun subhanallah takdirle geldi başka şey olsa. Emne üçün de erkekten erkek erten күндө деген erkek үй бүлө багыш керек. Мына намазды окшо үй бүлө багыш керек болот. Ал мекенди коргош керек болот. А биздикилер болсо баардыгы тең жана кыздай кылып алгысы келет деп баардыгычы. Эркекти эркектей эле койгула. Эркек кишин шок болгон жакшы, шок болбосо жок болгон жакшы деп койду илгертен. Эчтеке болот, балдар эркек болуп шок болсун. Үйрөткүлө эркекти нормально. Түшүнө албай койдум кээ бирде. Айым айтсам, рекет кылып чыгарып салмагыла. Анан басынтпа. Башкачаппа, басынтпа. Сен шүмшүк колуңан эчтеке келбейт дебеш керек. Балам, бүгүн ушундай болмок, балам, коркпой эле. Эмне болуптур? Бүгүн жыгылсаң, эртең турасың, балам. Деген сөздү сөз айтып койгула. Эчтеке болбойт, балам. Эчтеке болбойт деген сөздү чумда тумар кылып алгылачы. Эчтеке болбойт. Ушундай болмок. Бул бүгүн болбой калдыбы? Бүгүн чото бир иш болбой калды кал. Эмне кылам? Эчтеке болбойт, балам. Эртең болот. Эмне күн эле Москва биринчи эле ошол жагат курулуп калыптыр. Кой, балам. Андай болбойт, эчтеке болбойт. Анан туруп турган шүмшүк, келесо, эшек, ушул сен энең окшогон шүмшүксүң да, мээң жетпейт жана таякең шүмшүк да. Ошолордо окшошуп калган бул. Мен атам манап бий болчу, бирден кою бар болчу, өзү болсо дым да. Чында кээ ушундай нерсе. Баламды көчөгө эле болуп чыгарып кой, бүттү. Көчө эле тарбиялап койт. Ар күнгө бармай калсын, чөбүн жыйнашсын, барып койун айдап келсе чуркап барып келе калсын. Бирөө чурка деп бар алып келе кал десечи, балдар деп турат. Тур шүмшүктөрдү тебиш керек болчу. Бар. Айтты бу иш кылып келбе. Өрүнүшүн экономика биз талкалап салды, субханалла. Ошол сени илгеркиче тарбия кылыш керек. Кечирип коңуздар мындай кичине грубый баштадым окшойм. Ачуң келип баштайт ушундай дегенде. Аллах сизден разы болсун. Мен көп жылдан бери нариштелөө боло албай келем. Боюмда болот, 2 айга жетпей мертвый плод болуп калат. Мага жин отуруп алабы мүмкүнбү? Иншалла, бул өз жанагындай жин шайтандардын бир түрү бар экен. Ошол эмеде ошол жин шайтандардын васвасасы жана кол салуусунан болот деп айтабыз. Иншалла төрөйсүз Кудай кааласа, буга жат болбоңуз. Менин сиңдим академияны окуп жатып, 2-курста окуусун таштап салды. Башка окуу жайга окуу деп тапшырсак да окуй атат. Сурасаң эле ыйлайт. Эч нерсе айтпайт. Сиз берген жашылга 1 литр суга чылап ала барып ичсе жардам болот. Иншалла болот. 2-курс болгонсо күйөөгө салсаң оңолуп калат. Устаз аялдарды сыйлоону дагы да айтып коюңуз эркектерге. Аялдын жүрөгү өтө назик болот. Эркектики да назик болот. Жолдошун уктап жатканда тишин кычыратат, сүйлөнөт, кээде катуу жандалар уруп да жиберет. Кандай жумуш кылса да результат албай кейиштүү болот дейт. Машалла, сиз жардам беришиңиз керек экен. Ушундай болуп аткан болсо анда бир аз алып келиш керек экен да, көрүш керек экен. Эгерде ушундай болуп атса, мен айтып койгула, кимде ушундай болуп аткан болсо айтып койгула. Анткени субханалла, мен кээ бирде билбей калам, эмне болуп атканынчы. Бул нерсе балким субханалла бир чочуп калгандан болот. Жүрөгү түшүп калат го. Анан акырын бисмилла деп көтөрүп койсо болот, анын проблемасы жок. Жүрөк көтөрүп койгон проблема деле эмес. Оңой эле нерсе. Бат көтөрүп койсо болот. Анан баарыңды жүрөк көтөрүп бер дей бергиле. Анткени субханалла жүрөгү түшкөндө эле өзүм эле көтөрүп коетам. Бул аялга сонун экен да, мисалы алса, кечин уктап, негизи көп ушундай эркектер мындай түштө эмне болгон менен түн ичинде уктап айтып берип коет да. Аял жөн отуруп эле кечкече билип алса болот, каяка барганын, эмне кылганын. Эмес жок. Анан тишин кычыратып сөөгүм сагынып ушундай боло берет. Бул айтып коесуздар мага. Ассаламу алейкум Эрмек уулум. Мен 66 жаштамын. Алхамдулилла, мен сага көптөн бери келип жүрөм. Менин уулум ичкиликтин айынан да 2-чи турмуштан ажырады. Ошол уулума жашоосуна жакшы болуп кетишине дуа кылып коюңузчу, суранам. Туура жолго турушуна Аллахым жардам берсин, амин. Кудай таала ушу апабыздын баласы туура жолго түшүшүн насип кылсын, амин. Амин. Аллахым өзү. Ассаламу алейкум устаз, дайыма ооруйм. Бир жумада 2-3 жолу башым, ичим ооруйт. Кусуп алам, эс алам. Демде дагы ооруп атат. Мага эмне болгон айтыңызчы. Жараткан разы болсун. Бул көз тийип же болбосо сыйкырланып калган белгиси. Негизи бул сыйкырланып калган деп айтабыз.
9 жашта кызым түнү сийип коет, сизге алып келсе болот иншалла. Энурез деп коет. Энурездер негизи көпчүлүк айгат экен. Жанагындай суук тийип калгандан башкасы. Көрүп атабыз иншалла айгат. Макул, энурез көпчүлүк чоң кишиники деле айгат экен иншалла. Мунун баары тажрыйбада иншалла. Мен ашламфу жасап магазиндерге таратам. Көбүнчөсү арак ичип, баш ооругандар ичет экен. Мага күнөө жазылбайбы? Бирок менин ниетим түз. Арак ичкендерге хидаят берсин Аллахым. Биринчи суроо түшкөн. Жок, тарата бериңиз иншалла. Көлдү окшойт, караколдо сон болот, ашламфу. Машина баягыдан муфтинде ичилген иншалла. Жүрүңүз багы ичели. Могу караколго келип ашламфу ичпей кетсе болбойт. Бияктын тамагы ушул эки. Деп анан ошо ичилди сон машина. Бир молдокелердин баарына. Айтайын деген нерсем ушул. Бола берет, эчтеке болбойт. Ичиргиле, эме кылгыла, андай тарата бергиле, тамакчы адалдан болсун. Мен билгенден анда эт деле жок, эт барбы? Кичине эт бар, бирок ошол эттен абайлаш керек да. Эт арам болуп калбаш керек, жанагындай аргай жактан эт ала бербей. Бөтөнчү могу фастфуд менен заниматься эткендер, мисалы, жанагы шаурма, бургер сатып аткандар, азыркы заман ушул болот, бат тамактануу адаты кирип атат. Эмне үчүн дегенде, мындай убакытты үнөмдөөдө болот экен депчи. Бүт эле ушул нерсе өтүп атат. Ошол үчүн мына ошо тамак жасаган, ошо бат тамак жасап аткан баардыгы тең ошо эске алып коюш керек. Ар бир жеген адамдын кыяматта жеген арам жеп атса, ошон үчүн жооп берет. Ар бир бургер, жанагындай шаурма, сэндвич жасап аткандар, ошолордун баардыгы тең кыяматта жооп берет, арам болуп калса. Демек, кыяматта жооп берип калбаш үчүн адалдан кылыңыздар. Макулбу? Адалдачы, мындай өзгөчө бир береке бар. Мисалы, жанагындай өлгөн анын алып келип, жанакындай алып келип жасап, ана арзандыраак кылып, мына көбүрөөк сатып утам дегендерчи, бул туура эмес нерсе. Мына бүгүн байып кетти ошол. Бирок эртең субханалла, ошонун мындай айтканда төлөй турган нерсеси болот. Кусуш керек болот. Кустуризация болот. Болот. Бул дүйнөдө эле болот. Бул дүйнөдө болот дегеним, эртең субханалла, Кудай алдына барган мезгилде кыяматта Алла Таала сурайт. Бирок бул дүйнөдө эле Аллах баласынан же ден соолугунан алып, уже Аллах менен көрсөтүп салат. Мен көрүп эле атам аны. Арам менен байыган адамдарды көрүп эле атам. Келип эле атат. Айтып эле атат. Ушинтип эле, тигинтип эле. Арам менен эч качан субханалла не болот экен? Болбойт. Ошон үчүн эсиңерге тутуп алам. Экинчи суроом, жолдошум тойлорго кызмат кылат, тамада болот, аккордеон менен ырдайт. Балдарыбызды ушулардан тапкан акча менен багабыз. Арам эмеспи? Анан тойдон келгенде кыжалат боло берет. Урушкусу келип көп нерсе жактырбай калат. Эмнеден? Ошондо бакылдай берип, субханалла, ар жактан чечинген аялдар карай берип, сиз жактырып аласыз да. Чын да. Негизи билесизби? Адамдар оозу менен тамактанбайт, көзү менен тамактанат. Ошон себептен көз тоюп калды деген сөз бар. Этти казанга салып кайната берип, курсак ачка турган адамдагычы, ошон кайнай берип көз тоюп калат. Дасторкон канчалык чоң болсо делечи, мына бир нан тура турган болсочу, адамдар ошону карап туруп ачка болуп кетет. Дасторкон толтура турган болсо көз топ болот. Ошон үчүн биз көз менен тамактанабыз. Биздин көзүбүз субхана жүрөктү тынчтандырат. Ошон үчүн Аллах айткан, аялдарыңарда жүрөк көздүн, анан жүрөктөн тынчтыгы бар деген. Аял ала турган болсоңор, караганда көзүңөр толуп, мындай сүйүп, мындай мухаббатың жанып кете турган ал деген. Эмне үчүн десе, субханалла, ошол көздө экен. Үйүңдө турган аялың, байкуш мисалса балдар менен, дагы бир нерсенин үй окаты менен субханалла, баягы мындай кышайып чыгып алышы мыналарчы. Сага не то көрүнүп калат. Анткени сен көзүңдүн баардыгын тияк менен тоюп келди да, алардын баары концерт калп айтып атат. Ишенбегиле. Тойго баргандачы, бүт баардыгын жөнө сатып алып кийинип келди жагына. Бирок үйүндө ошондой эле. Сен аялыңдай эле. Түшүндүңбү? Ошон үчүн бул күнүбүздө субханалла жүрөгөн тынчтыгын табышыңыз керек. Ошондой негизинде мына бир шариатта шарым жок. Кечирип койгула. Мен айтып коеюн, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir günü
Mecitке чуркап кирип туруп үйүнө кирип кетти дейт. Ал мезгилде пайгамбардын үйлөрү мечиттин ичине караган. Качан аят түшкөндө, андай айтканда жабынуу жөнүндө аят түшкөндө, эшигин бекитип анан сырттан ачкан. Ага чейин мечит менен тең болгон. Кирип келди дагы, анан кирип кетип, энелерибиздин үйүнө кирип кетти. Чыгып туруп анан аркы бир бурчка алып туруп гусул алып туруп келди. Сахабалар сурап, "Я Расулаллах, сизге эмне болду?" десе, көчөдө кетип баратып, бир аял менен көзүн тиктешип кетти дейт. Мен тездик менен келдим дагы дейт, энеңерге, ошондо бир сенин аялдын бирөөсүнө кошулдум. Анан чыктым. Шайтандын мындай айтканда найзасын, кылычын, жанагындай бир жан огун талкалап жок кылыш үчүн деди. Ошонун себебинен субханалла, эркек кишилер жанагындай жумуштарда, жана неме келгенде, ошо үйүндө аялдар күтүп туруш керек деген сөз ушул. Анткени субханалла шайтандын канча октору атылат. Бөтө жумалда фитна заманда. Анан аял кишилер субханалла эмне экен, буга ушул эле керек, анан тигинден мени карабайт деген нерсе азыр мындай айтканда ислам психологиясын түшүнбөгөн себебинен болуп атат. Шариятты түшүнбөгөнүн болот. Эгерде аял шариятты түшүнгөндө, андан соң башкача болмок. Бирок айтайын деген нерсем, бул тамада экенин тап кел, анан сүйлөшөбүз иншалла. Тапкан арам дей албайм. Бирок кылган арам деп айтам. Тамадасы элештирет тойду. Бирок мындай айтканда, эки четке бөлүп коюп өтүш керек тойчу. Мына аялдар өзүнчө, эркектер өзүнчө. Катуу музыка болбош керек. Арактар коюлбаш керек. Анан дуа кылып өтүш керек. Мисалы баягыда тойго бардым мен, Жалал Абадка. Барганда субханалла мавлид окуду. Ошо жерден субханалла кадимгидей жана салават айтып, ушундай бир эмелер кылып дуа кылды. Бала келинди көргөн да жокпуз биз. Бала бер жакта отуруп дуа кылып атты. Ал жерге аялдын эмне кереги бар? Негизинде кээ бирлер таң калыштуу той кылат да, мисалы могу жерге келет дагы келин менен бала отургузуп коет. Башында эле уже королевалар отурат, королдорчу. Пайгамбар айткандай, акыр заман алдында субханалла ата-энелер дейт да, күңдөр кожоюн туйт дейт. Күң кожоюн туйт деген. Азыр карасаң балдар кожоюн. Энеси менен атасы кул менен күң. Ушундай да, тескерисинче болуш керек негизиндечи. Биздики баардыгы тескери болуп калган, мондай. Бытчыт. Эмнесин десе субханалла, бир жолу үйлөнөсүң, кайдан билесиң? Кайдан билесиң? Акыркы сөзүмө түшүнбөй алдым ошосуңар, түшүндүңөрбү? Болду ошондо. Ассаламу алейкум устаз, үй бүлөгө береке кетти. Балдарым 3 улум бири-бири менен амиле кылышпайт. Үстүртөн гана салам деп коюшат. Тиричиликке деле көңүл кош, мага саламдары сууз, кээде мени бир бар жогум бирдей мамиле кылышат. Биз эң жакшы үй бүлө элек. Бир аял 15 жылдан бери кошуна көрө албастык кылчу эле. Же ошондонбу? Ушул акыбалга жүрүп калдык. Эмне кылам билбейм. Же келиндерден кийип жатабы, мага караңгы кеп жатабы. Баласы башым, бутум ооруйт, жүрөгүм сыгылат, эч нерсе көңүлүм жок калды. Бул бир эле үй бүлөдө эмес, мындай азыр окуп атканда бизде да бар деп атат болушуңар керек кээ-бирдечи. Эми субханалла мен айтат элем, үйүңүздөргө дин алып келе, мүрзө кылбагыла. Үйүңөрдө намаз окугула. Намаз окугандан кийин диндеги адамдагыдай болгула. Диндар адамдар барго, ошондой болгула. Анан намаз окуп алып деле кээ бирлерден баягы тас кейпиңерди чытабаганыңар бар. Баягы эле жахилден да жаман адаттар кылгандар бар. Намаз окушат, бирок баягы эле сөгүнүп, сагынып, баягы эле субханалла ушак, баягы эле субханалла жек көрүү, баягы эле мисалы үйүнө кирип намаз окуйт, бирок кирип келатканда эле фараон кирет, жоксо жана фараондун аялы кирет. Үйдө ушундай. Үйгө негизи мусулман үйүндө тынчтык болот. Мусулман үйүндө береке болот. Качан болот? Качан ошол сен тилиң, колуң, башка бирөөнө зыян бербесе. Үйгөргө таалим жандандыргыла. Үйгөргө субханалла жанагындай бир жакшынакы бир Куран окугула. Мына ушул нерсе. Дин менен жашайт десе 5 мал намаз окуп коюп, бол калган баягыдай эле жашай берет деген нерсе эмес. Түшүнүш керек ушундагычы. Ан дейин деген ушул көп вакыттарда дагы көз тийгенден да ошондой болот деп айткым келет дагы акырында. Саламатсыздар. Мен коңушу өлкөдөн келип көрүнүп жаттым эле.
Биринчи жолу келгенде кечки окууга калдым эле. Андан бери шартыма байланыштуу кала албай жатам. Биринчи күнгө окууга гана катышып калып атам. Мени окутулган дегениз кандай болот? Келе бериңиз иншалла. Коңшу мамлекеттен болсоңуз дагы иншалла. Мен сизге Аллахым разы болсун дейт. Канча адамды дарылап жардам берип жатасыз. Сизге бекем ден соолук каалайм. Сиздин лечениңизге келип Кудай буйрса жумушка чыккан жатам. Мага бата берип койгоңуз. Аллахым разы болсун. Машалла буягы жакшы экен. Амин. Кудайым бак берсин, бак менен таалай берсин, согончоң канай берсин. Амин. Такыр кетип ошчуден. Амин. Коркунучтуу да азырчы. Бүгүн тийбеттен кетип калгандар көп азыр. Эмне десе, характерим не сашылыш дейт. Канча жыл сүйлөштүңөр десем, субханалла, 5 жыл сүйлөшкөнбүз дейт да. 5 жыл сүйлөшүп, анан 3 күн жашагандан кетет деген не деген сөз? Бул аныктан анык 5 жыл бою эки артист сүйлөшкөн деген сөз. Эки артист жанагындай роль ойношкон да. Тиги мен сени сүйөм, огул синея деген да. О, Хосе Гнасио, мен сенсиз жашай албайм деп калып эле ушинтип жүрүшкөн да. Анан кийин эле субханалла бүттү. Анан реальный жашоо келсе караса эле баягы быткыл, тиги карасаң тыткыл. Субханалла, 3 күндөн кийин не болду? Эки артисттин бет ачылып калды. Көрдүк кандай нерсе. Ошол себептен мындай карагыла субханалла. Бирөөнүн кыз экени алаш көрсө 4 баласы бар экен баягы. Бирөөгө ушундай бир жалгыз сүйгөн берген экен, мурун 10 аял алган экен да. 11-соттур. Эмне кыл дейсиң? Артисттер де турабы? Үтө сүйлөшүштүр экөөчү. Эч ким эч качан айтпайт субханалла. Алсыз эле эркек мен энем мындай, атам тигиндей деп отчет берип, анан тиги мону бүт баарын айтып берип, анан үйүнө келсе, уже эмеге келин келбейт, уже кайнене келет. Уже мындай айтканда бир кобрага келет. Ошол себептен субханалла шариятыбызда мына бүгүн мындай атасы менен бул атасы экөө сүйлөшөй, менде кыз бар. Сенде бала бар экен, көлөкөн үйлөштүрүп калды. Макул, жүр. Баласын эшитип келет да, бул кызына көрсөтөт. Кызым болот, ушундай бар экен. Карап көрөт да, кызга жаккан болсо, маша болду. Эртең той кылып коесуң. Той болгондо эмне кылып коесуң? Той да проблема эмес. Той эч проблема эмес. Махрын чечип коет, калыңын да койчу, махыр деп эле койчу эмгиден кийин. Калыңын чечип коет. Бүттү, машалла. Бул калың болду. Болду, никени кыйды, алып кетти болду. Тиги барды бир койсойду, тууну гүл көчөдө кетип бараткан эле. Кел мен үйлөнүп атам. Келе алла. Той берип койду. Бүттү. Бул кызым кетти деп элге жарыя алып койду. Бул алдым деп жарыя алып койду. Болду. Бүттү мына. Анан ошар жашай берген. Биздикилер 4 жыл сүйлөшүп, 12 машинени жетиштип алып, арка жан узун ботинкедей болгон машинеге түшүп алып, анан зыбанын кыйкырып өкүрүп, баягы ушинтип момунтип отуруп алып келип анан 3 күндөн кийин карасаң зыт жок. Чындай кээ ачуң келет экен. Ошол себептен ушул эмне кылам мен? Айта бер, ушун жамашылыгыбызды айта берем азыр. Анткени ушуга келишибиз керекпиз. Никенин арзандыгына келишибиз керек. Нике арзан боло турган болсо, мына арзат өзбек менен дуган тугандарды эле карасаң, эчтеке жок. Эч кандай проблема жок. Биз эле ушундай бир азыр мисалы үйлөнүшүн Россияга кетип атат, жак кетип атат. Айлана баарыбызда кыз бар. Мен Кудайым насип кылса, иншалла кыздар насип болсо, иншалла мен ушинтип берем деген оюм бар. Проблема кылбай эле. Саламатсыз устаз, сиздин эмгегиңиз өтө зор. Так. Бул каалоо тилек экен, Жалал Абадтан келген экен. Устаз, кайын журт кара дуа кылып ажыраштырса, кайра жашаса болобу? Күйөөм менен 8 жыл жашап балалуу боло албадык. Бирок күйөөм экөөбүз Аллах каалаган убакытка берет деп жашадык. Туугандары ажыраштырып, күйөөмө башка балалуу аял алып берди. Мага жообун берген жок. Досторун айтыптыр, жообун бердим деп. Ошондо кандай болот? Мен менен такыр байланышпады. Мага айткан жок.
бошсуң деп. Менин анализим жакшы дагы суроом. Күйөмө Ясин Ат-Тахрим сүрөлөрдү окуп хадия кылып, дуа кылып турат элем. Ал үйлөнгөндөн кийин токтоттум. Устаз, бир убакта эки иш кылса болобу? Мен баяндарды угатып истихбар айта берем. Убакытта экономдоп. Бирок экөө тең мээме кирет. Устаз, Тимохинон паленди Сегелбей алып ишсе болобу? Ушул жерден алса. Пайгамбарыбыздын малындагы адамда бизден чоң болгонбу же кичине болгонбу дейт. Так. Эми сиз өзүңүз талак сөзүн укпаган болсоңуз, анда субханалла бул жерде маселе жаралат экен. Эми туугандар ажыраштырып койгон болсо эми сөзсүз мындай кээ бирөө карады окутту дештен мурда ойлонуш керек. Ким окутту, кандай кылды деп айта албайбыз. Бирөө мисалы баланды окуттур десе күнөө болот. Макулбу? Анан кийин эгер күйөөңүз байланышпай айткан болсо жакын арада байланышат болуш керек иншалла. Оюм бар. Анан Ясин Тахрим сүрөсүн дагы хадия кыла берсеңиз болот. Bir убакта эки иш кылсаңыз деле болот. Угат зикир кыла берсеңиз болот. Дарыларды бере берсеңиз болот. Пайгамбар убагында адамдар чоң болгон деп айтышат иншалла. Алардын эмесин жөнүндө кээ бирлери мен мисалы Түркияда окуп жүргөн мезгилимде Топкапы деген жерге бардым. Топкапы деп коет, баягы музей бар да, ислам музейи деп коет. Анан ошол жерге барганыбызда бир сонун бир эме көрдүм да, кылыч көрдүм. Рукояткасы эле кармагычы мындай өзү эле момда экен. Анан кылыч мененче тети турган балада экен. Эмеси. Анан аны кандай адам кармаган деген вопроста. Ылдыжанда жазып турат, баландай баатырдыгы деп. Анан кандай болгон адамдар. Az internetten көрүп атасыңар, онда дөө болгон адамдар болгон деп. Дөө деле эмес кана, ошол заманда ушул адамдар болгон. Ассаламу алейкум. Тагдырым чечилген абалда турат дейт. Чечилген. Канат болду. Жолдошум экөөбүз жашабай калганыбызга 7 ай болду. Балдарын сагынса деле келбейт. Чечкини жок. Аллахтын каалоосу менен бир да келген жок. Көңүлүм калды. Эч бир эле келишпедик. Күнөөнү мага коет. Сен эсиңе кел дей берет. Аллахтын каалоосу менен 2 балам менен алам деген жуучу келип атат. Ажырашкан экен. Сүйлөшүп көрсөк эркектик сыпаты аябай жакшы экен. Чыныгы дин менен жашагым келет. Камкор забота эмне экенин билдирип койду. Устазым акыл насаатыңызды бериңиз. Аллам разы болсун. Бул келесі ойдан ажырабай эле тура турбайсыз бака. Келет кайра нормально. Ана ошол эле заботлуу, ушул 2 бала төрөгөнчө заботлуу экенин билбегениңизди таң кыла берем. 2 бала эмне үчүн төрөйт ананчы? Ошол забот кылган үчүн төрөлдү да турат. Забот болсо төрөлбөйт эле турат. Аңгекке качсаң дөңгөк болуп, кээ бирде мындай бир талак берилбесе, эч нерсе кылынбаса, ана ортодон бирөө чыга калат. Мен сени жакшы көрүп калдым, тигине мындай болуп калдым. Анын эле ар жагында биографиясын карасаң, не то эле да. Анан ошол себептен учуп шашпай туруңуз иншалла. Бул 2 манканын атасы келсин, 1 манка. Иншалла кайра тийип алыңыз ошого. Ошого көнүп калгансыз. Тиге көнүшүн дагы жана бирөөнүн баласы мынакей келип элатат го канча. Кыз деле бала деле эчтип келатат го. Баласы менен күйөөгө тийген бирөөнү. Тийген бирок субханалла эмне экен? Жанакыл уже биринчи ошо күйөөсүн балдарын, экинчи күйөөсүн жерип алды, нерв болуп, акылды нууну өлөтпөй азыр. Балдар. Ошонун баарына ким? Бул мындай кечирип койчу эжеке, бирок сиз ошону акмак катындардын иши да булчу. Чыдап койбойсуң 2 аял менен. Урушам мен ушундай айла уруш керек болот. Таарынбагызма. Дейин ошол баарандан көрүп, боуну кечирип кой дагы эле, келбей атса да тур, 2 балаңа келин. Же болбосо мындай кылыңыз. Бу 2 баланы неги шарият боюнча атанын акысы. Бир дагы субханалла өзүң анан мен балдарымды сагынып атам деп бара берсең, кайра көнүшүп кетесиңер. Хила кылса болот да. Оңой. Балдарым берип кой. Сагынып атасың, мен иштешим керек деп кой. Бара бир аз субханалла жүрө тур. Анан кийин сагынып кеттиңде балаңды 3-4 жол барсаң, болду, экөөбүз уруш жүрөк керек. Келем деп кирип жатат болду. Молдолар эч качан ажыраштырбайт. Акыркы моментке чейин субхан кармайбыз. Макул эми сиз түшүнбөгөн акмак экен, тиги сиз түшүнүп аткан болсо, түйүп кеттиңиз деп айткан акмак молдону көрдүң беле? Невозможно.
Саламатсыз, мен 2 жолу ажыраштым. Бир менин сабагым бар негизи ушул жөндөчү. Ошол нерсени мындай кыска кылып чыгарып койгон. Бирок ошонун мааниси башка болчу негизиндечи. Мындай субханалла бул жерде сөз эле аял жөнүндө, эркек жөнүндө эмес. Ал жерде субханалла бир дос жөнүндө, ошол субханалла сени барктабаган адамдар жөнүндө болгон. Анан эле ар бир адам өзүнчө түшүнөткөн, өз акылына жарашачы. Аны кескенде дагы баягы эмелер башкача кесип чыгарып коюшкан да. Дейин дегеним, эркек менен аял киши бирин баркташ керек. Эгерде мындай барктабай аткан болсо, бири-бирине көнүшпөй аткан болсо, чыдаш керек. Ушундай. Чыдоо деген нерсе бар. Эч качан жашоо жеңил болот деп эч ким айткан эмес. Мен көчөдө сабагымда мечитте отуруп сүйлөштүк го эркектер туурабы? Ошону мен айтып атпаймынбы силерге? Курсак ток, кийим бүтүн, эмне кыларын билбей атабыз. Курсак тоюп калган. Азымда айтканда, ар бир азыр сыга турган болсо, бул жердечи бир нече тонна болсо да 100 килограмм май чыгат азыр. Ошо эсирип баратабыз. Көздөрүбүздү май басты, көрбөй калдык жакшылыкты. Мындай ананчы любой жерден курсагым тоюп кетет деген. Аялдарга оомат келди, любой жерде багып кетем деген. Ай, жашоочу курсак ток, кийим бүтүн менен эле болбойт. Жашоо деген субханалла бул эртең ана бүгүн сен балам деп атасыңбы? Балаң чоңойот дагы ошол бок мурун чал менен каласың. Бүгүн мына катын деп чуркап жүрөбүзбү? Эртең субханалла сени сыйлаган катын менен каласың. Башка менен калбайсыңар, унутпагыла. Ошонун себебинен шарият ушул эркек менен үй бүлөлүк баалуулукту айтат. Сактап кала бергиле ошол нерсени. Уруш, талаш боло берет. Ол кыргызда илгери айткан субханалла. Элди каткан урушат, эси кеткен болушат, элди каткан урушат, бир жер менен табышат деп койгон да. Мен тия групп болот бай. Мен айтсам, анда мен урушкула. Бул эмне деп эле сүйлөп атат деп. Буну биздин ата-бабабыз айткан. 1000 жылдар айтылып келген сөз. Же калп айтып атамбы? Туурабы? Аркасы туурабы? Кол чабый бергиле бирок. Саламатсыз, мен 2 жолу ажыраштым, 3 балам бар. Биринчи уюм игроман, экинчи наркоман болду. Муну айтып атпайбы мынакей, мына бир игромандан качты наркоманга попадып калды. Тоба, Кудайым ушунча адилеттүү зат эсип. Мына жообуңуз эже. Бирок дейт, башында жакшы жаман 5 жылдан кийин бузулуп кетиш дейт. Башында баары жакшы болчу дейт. Мына азымына бул айтып атпайбы мынакей, азымына. Камкор завод эмне экенин көрсөтүп койду депчи. Мына айтып атат мынакей. Башында жакшы болчу, анан жаман болуп калды дейт. 5 жылдан кийин бузулуп кетиптир. Кайра эле баягы кайда барсаң мамайдын көрү. Мен азыр ата-энем 3 балам менен жашайм. Сүйлөшүп жүргөн жигитим алам деп атат. Бир 3-үчү жолу тийиштен корком. Абайлаш керек, бул бабдик болуп калышы мүмкүн. Жыргал эле болду бүгүн. Бүгүн настроение жакшы да. Кой, дем салайын дем. Ладно. Бирок жакшы советим эже ушул, караңыз. Сырдакана жерлерден сураңыз. Ким экен, кандай экен, үй жайыңызга кыргыз берүүчү эле да. Мен деле кызым турмушка чыгат элем, жана бирөөнү айтып келди. Ушундай экен. Кое турчу балам деп анан субханалла. Мына телефон менен мен өзү бай высшая школа милицияда окуган себептен менин баарын жакшы билем. Бүт начальниктин баары менин досторум азыр. Кыргызстан боюнча. Анан субханалла, туруп, досум билет, көз доспуз, чогуу окумуз. Дейин деген акырын телефон батылы чыгып калды ким экени. Тукуму кум. Кызымы кулааны чыгарып койгон, койчу деп койдум. Ушундай. Ким кандай билбейбиз да. Ошо сенен сырдакана жерден билгенде карап анан турмушка чыккыла. Ошондой, ой. Урматтуу Эрмек устаз, менин күйөөм менин үйүмдү саттырып акча алып, үй салып берем деп алдап кетип калган. Менин күйөөм менин үйүмдү саттырып акча алып, үй салып берем деп кетип калган.
Ошондо мен күйөөмдүн үйүмдү саттырып, үйү жок калгам деп көп айтчумун. Эми күйөөм каза болгон. Анан менин түшүмдө күйөөм чоң 2 этаж салып коюптур. Элдер аябай чоң сонун үй салыптыр деп айтышты. Күйөөм үйдө жатып, мен ооруп калган деп атыптыр. Иншалла. Күйөөңүз жакшы экен, анда карызын унутпаптыр. Тиги дүйнөдө бейиш иншалла. Кудай насип кылса. Үйгө көз тийгенди кантип билсе болот жана кантип тазалот. Так. 4 белгиси бар деп жүрүшөт. Үйдүн ичине көз тийгендин, жин бардын. Биринчиси, үйдөгү киргенде адамдардын дайыма башы оорусу. Баш ооруп эле, мындай маң болуп эле. Экинчиси, субханалла, ошол үйдө чыр чатактын көп болушу. Үчүнчүсү, ошол үйдө берекенин болбоштугу. Мындай үйдө жанагындай эме болбойт, иш болбойт дейт. Анан төртүнчүсү, көп конок келбей калат дейт экен. Тазалоонун методу оңой эле. Айтып бергенбиз, үммөт кежге кирсеңер, үй тазалоо деген бар, ошону кылбайсыңар эле. Ата моллого көп акча берип койсуңар. İçinizden okuğunuz deydi. Allah razı olsun. Assalamu alaikum ustaz. Sizlerden Allah razı olsun yeter. Tahsilendim deydi. Da sizin komandanızdan ayavay tahsilendim. Bu lutşi deydi maşallah. Bu coachlar vardır. Sizler kıl alasınlar. Sizlerden kampanya en жақсы. Sizler aldırıcılasınlar diye nukasarım. 2,5 ming so'm төлейсіңер şu an. Başlarına төлеп. Ustaz, men militsияга кызмат кылам. Мына буйругу келе жаткан жылы 15 жыл болот. Жүрөгүмдө бир нерсе бар. Аллахым ден солук берсе аман болсок, ата-энемди умрага жиберсем. Анан жубайым экөөбүз дагы барсак дейин. Машина алып берсем дейм. Инимди үйлөнсөм дейм. Охо, машалла. Баягы эле жетпеген турмуш айына акча чогулбайт. Ошол себептен сизден суранам, мага дуа кылып коюңуз. Мен кандай буйруса милициядан чыгып бизнес баштайм деп ойлоп атабыз. Келинчегим экөөбүз жашым 37 жашта, 3 балам бар. Батаңызга муктажбыз. Устазым чын жүрөктөн бактылуу болуңуз, аман болуңуз. Рахмат. Милиция, мугалим, доктор, Алла береке берсин силерге. Чын айтам. Булардын айлыктары өзү эле бир башкача адал. Эми араларында бардыр жана антанында эмелер, бирок 100дөн 99,9% ушул 3 кесиптин ээси субханалла дайыма мындай төш тоскон зот. Ушул үчөө негизи бар болгон себебинен эл өнүгөт. Ошон үчүн мамлекеттин камкорлугу буларга 100% болуш керек. Сиз уже ниет кылган себебинен амалыңыз кылгандын соогун алдыңыз. Пайгамбарыбыз айткандай, амал кылып жетпегенге ниет кылып жетет дейт турабы момун. Ошо ниетиңиз менен иншалла атаңыз да, бир туугандарыңыз да, өзүңүз да иншалла умрага барып келген соогун алдыңыз иншалла. Аллахым береке берсин жашооңузга. Анан эми 3 балаңыздын ушу тагдыры экен, сиз ушундай жолдо түшкөн экенсиз. Машалла, бул элдин кызматы. Мына милициялар бар болгон үчүн чын-чынына келгенде биз оңой олтоң намаз окутабыз. Мына керек болсо мен да жаздырып койгом тиз жерде турат. Ап келип илип коюшту. Мынакей ушул жерде бул объектини 2 милиция канага кайтарат деп. Туурабы? Эмне үчүн ошол жазып турган себебинен деле кээ бирде мындай таасирленип каласың. Машалла, биздин мамлекет иштаган жок деп. Карасаң, эми ооруп калсаң каяка барасың? Молдодан шипатап, эчтеке таппадың. Мону карап көрсө ичиңде эме бар экен, шарт кести алып койду, өмүрүң узарып калды. Доктурга шүгүр, рахмат, Алла разы болсун. Күн-түн нааразы болобуз. Врачебин ошибка деп аларды күнөөлөйбүз. Бирок ал билгенин кылды да турабы? Ал жан алып кала албайт. Эми мугалим керек. Мисалы балаң деле, бир эле балаңдычы 15 минут сабак окутуп көрчү. Балаң боюга томуйуп калат ужечи. Чакылай берипчи. Өзүң эле жылан 5ке окугансың дейсиң. Өзү эки жерде 5 деп атасың да, балам 4 деп атасың. Жок, 5 деп атасың.
45 мүнөттө 15 мүнөт окутуп көрчү. Мына демек ушу үчөө мына бул мындай өтө чоң бир профессия. Мына ушу үчөө иншалла Кудайым буйрса кыяматта ата-энесине таа жегизет. Иншалла Кудайым буйрса ушулар эгерде мусулманчылыкты бекем кармаса, Кудайым буйрса ширк кылбаса, иншалла Кудай мээримин алып кечирет иншалла. Окуткула балдарыңарды. Элдин керегине жарай турган жерге окуткула. Элдин керегине жарасын. Баары эле молдо боло албайт. Бул молдочулук да бир рызкы. Мен баары эле милиция боло албайт. Баары доктор боло албайт. Баары мугалим боло албайт. Бирок субханалла эмнекен келечек субханалла ушу үчөө бар үчүн болуп турат дайыма. Мамлекет тынчтык ушу үчөө бар үчүн барып турат. Мен башка мамлекетке барып келатам. Кээ бир жерде бар 70% эл караңгыда эле. Окуганды билбейт. Кулактан кулакка угуп алышкан. Жаттап алышкан. Жазганды билбейт. Өзүнүн эле фамилиясын жазып коюп, болду Абдрахман деп коюп болушат. Бар ушундай мамлекеттер. Бар. Ушу 21-жылында бар. Бирок Кыргызстанда окубай калган бир да бала жок мен билгендей. 100% болуш керек дейм да. Мугалимдер кубалап туруп сугана апарышат. Ушундай рахмат. Ассаламу алейкум устаз. Иштериңизден соң жакшы, рахмат. Көрүп атасыздар иншалла. Суром демөйчү, эпилепсия жөнүндө кенен жана толук маалымат берип коесуз го. Анан жиндерди кантип кеткенин билсе болот. Биринчи Аллага, экинчиден сизге чоң үмүт менен келдим. Алла разы болсун. Туура суроо. Эпилепсия субхана эгерде сиздин башыңызда эпилепсия деген нерсе талып жыгылуу деген да сөз да. Талып жыгылат. Адам өз үчүн билбей жыгылат. Мунун 1000 деген түрдөн 100 деген түрү бар эпилепсиянын. Анан эпилепсия эгерде башында, адамдын башында, эң негизги органында ондай кысып калган, же болбосо өсүп кеткен эт болбосо, опухоль болбосо, же кан тамыры ичкерип калбаса, да башка нерсе болбосо, айыгат экен. Жинден же көч тийгенден деп атабыз. Анын окуп көрүп атабыз, 3 айга чейин окулуп атат. Иншалла Кудайга шүгүр, айыккандар да бар, эми келип мындай айыкпагандар да бар. Эми сурап баарын айыгып кетти айта албайсың. Ал сиздин аракетиңизден болот. Көпчүлүктөрү депакин менен жана кармазин дарыга отуруп калган. Бирок эмне үчүн ал кармап туруш үчүн. Көп вакыттарда окугандарда ушу баштарында жиндер болуп калган убакыттар болду. Кээ бирөө көз тийип мисалса, эгерде төрөлгөндөн баштап боло баштаса, анда бул уже проблема экен. Эгерде бир мындай жашап келатып эле бир жашында, бир 10 жашында, 11 жашында, же болбосо андан өйдөрөөк жаштарда туруп эле эпилепсия болуп калса, анда айыктырса болот экен. Көздөн, сөздөн, жинден деп. Аны окусак иншалла Кудайга шүгүр айыгып аткандар бар. Карап турабыз аларда. Анан эми бул жөндө өтө көп амалат беришти өтө эме, бирок айтайын деген нерсем ушул адамдын эмесине байланыштуу. Бирок айыгат экен. Эми айыктырып атам деген жокмун. Курандын себебине айыгат экен. 5 балдар 5, 9, 11 жашта кант диабети менен оорушат. Сизге келип дем салса болобу? Нарынан келишет. Эмчекте баласы бар. Очерет кандай болот? Жигез талон берели. Сахар. Ушул таң калыштуу оорлар жашар деген чын. Бирок байымча метод атсам ушу тамактан да болот экен деп атышат. Эми бул сахар маселесине мен эмемин чын. Бул чоң маселе. Анан дем салып берсе 2-3 күн дем салып берип коет атабыз иншалла. Чарчап кеттиңиздер окшойт да, бир аз уктап баштадыңыздар, кечирип коюңуздар. Терезе ачып койсоңар, аба жетпей кетти окшойт да. Бир ачып койсоңар. Кадимгидей бир тери деп турган кайыр бир эметип калган. Машалла. Так, канча экен? 10 экен. Суук мезгилде Куран китебин окуштан кыйналам. Бутумду жууганда бутум бөйрөгүм ооруйт. Азыр китепти материал менен кармап, карандаш менен ачам барактарын. Сиздин насааттарыңызды, демдериңизди телефон угам. Өтө маани 2 дүйнө бактылуу болуңуз. Машалла. Демек, эгер суук ушундай болуп аткан болсо, анда ошо намаз үчүн дарат аласыз. Эме үчүн Куран окуш үчүн таяммум кылып болсо да окуй бериңиз, кармап, таяммум кыласыз. Таяммум менен окуй бересиз иншалла. Макулбу? Анан эми анточо отурбай дегенде Куран окуш үчүн таяммум кылып коюңуз. Эгерде ошо сөөктөрүңүзгө ошо жанда дарата кыйынчылык болсо, бирок намазга сөзсүз дарат алганга аракет кылыңыз. Эгерде анда дарат алгандан кичине болуп аткан болсо, жылуу суу менен алгыла, макулбу?
Жылуусу менен. Кээбилер жана истинжа исти бура деп коет. Кургактоо анан жуу деген маселе бар. Бул чоң кажатына бара турган болсо, бумага менен жакшылап тазалап, анан кийин жылуусу менен аны бир жолу жууп койсоңуз калас жетиштүү болот. Эгерде мындай суук болсо, мына момундай болсо, жакшылап ачыгыла, таза эле болду. Анан мындай даратылып койгула. Чүнүктүү? Баягы эме кыла бербей. Анткени себеп суукта субханалла көбүнчөсү мындай момундай сууктай болуп калат. Жылуусу менен жуусаң дагы алдынан кирген нерсе. Ушундай. Эгерде кичине кажат боло турган болсо, эмнекени жакшылап кургактагыла. Эми важип деңгээлде болуп калат. Эми мындай өтө мындай жанагындай чоңго барганда баягы эме боло турган болсо, такыр жуубасаң кетпей турган болсо, анда ошондо айла жок жууп койсоң, эми адам деле нормальный адам негизи эртең менен саат 9-да бир жолу ажатканага барат да, по большому. Негизи илим деңгээлинде эртең менен барганы бул адамдын ашказан ден соолугу жакшы деген сөз. Эртең менен бир жолу барган. Анан кечке чейин эле бара турган болсо, кичине тамакты азайтып коюш керек. Кечке эле тамакта отура бербей туурабы? Ошондой. Дин жеңил. Дин аябай жеңил. Ысты бурагы чоңго кичинеге бардыңбы, негизи эркекте аялда отуруп заара кылыш керек. Отуруп заара кылыш керек. Туруп заара кылган бир моменттер бар, бирок жакшы эмес, жактырылган эмес шариятыбызда. Хадистерде бар, бирок жактырылган эмес. Эмне үчүн дегенде, баягы заара кылышатканда чачыроо, кийим бар, нажас болуу деген нерсе бар. Отуруп заара кылыш керек дагы. Анан экен эки жак ийингандан кийин акырын баягы топурак мененби, таш мененби, бумага мененби, тандырында кургактап коюш керек. Аял да эркек дагы. Мен курактап койдуң, болду, машалла, бүттү. Андан кийин кадимгидей даратыңды ала бересиң. Азыркы мен кышында болсо маасы кийесиңер. Бутуңарды бир жолу жууп туруп маасы кийип аласыңар. Болду, кечке чейин даратылган сайын үстүнө мындай маасы деген сөз мындайдан үстүнө сөз сылап койсоңар, болду. Мусапырга 3 сутка, мындай үйдө жашап аткан 1 сутка. Ошо жүрсөңөр дарат намаздын диндин жеңилчиликтерин кабыл алгыла. Ассаламу алейкум, балам эпилепсия болуп кече канча күн келебиз тактап сурай албадык деп айттык, минеки. Жок, бу негизи тимахинон менен ошо жана аялдарга берип аткан экөө эме бир ошондо ошол экөөнүн бир чөп бар, ошо компанияны бир эле алып койлоңуз. Ата энем бир туугандарыма үй бүлө дуа алып бересизби? Жамааттан Алла разы болсун. Амин. Алла Таала ата энеңизди сыйлоого мүмкүнчүлүк берсин сизге. Менин сизге суроом, үй бүлөмө карады окулуп тагды балдарыма зыяны тийбейби? Ким окутканын билсе болобу? Иншалла зыян бербейт деп ойлойбуз. Анткени бир адамга окулса, экинчи адамга тийбейт деп ишенем мен. Анан эми Кудай буйрса, таасири тийбейт деп ойлойбуз, Кудай кааласа. Аслан устаз, сизден Алла разы болсун. Суроо, кыргызчылык кылып жаш балдарды дарылы болобу? Апалар алып барып кирне кылып сымал жана башка. Кыргызчылык эмес да бул, мусулманчылык. Макулбу? Кирнелетсе болот. Жана бар мындай апалар мындай кагаздар, мисалы мен апам деле мындай кылып туруп, анан мындай кылып сүрүп мени ыргытат да. Анан өрттөп коет өзү. Анан жанында нандап кел суксутап анан итке берип коет. Анан туздап кел бир нерсе кылат мындай. Сонун деп жырап алам да. Ошондой. Ал болот. Бирок көз ачыктарга барып эмес. Апаңар деле өзүңөрдүн апаңар. Кээбилердин аялдар апа болуп калганда, алар деле болот. Болот алар деле. Чоң баласы болуп калгансың да. Алар да болот иншалла. Ошентип мына кылып туруп анан өттөп койсо болот. Бирок ширк болбош керек, арбак колдосунан тигилей деп кетпесин. Калган иншалла болот. Анан муну эме жанагы кесип кылып албасын анан. Айылдын баары келип, анан тигине кылып анан тиги апа бар, анан эмне кыларын билбей анан дагы бир нерсе шариятта жок нерсени ойлоп таап, ушундай болуп кеткендер толтура. Анан жылдыз болот эртесигинечи. Андай болбош керек. Ассаламу алейкум. Менин суроом, сизден Алла разы болсун. Менин иним сизге келип жатып 4 айлык даватка кетти. Дуа кылып коесузбу? Менин дагы бир Жиргалбек аттуу иним бар. 13 жылдан бери балалуу болбой келет. Дуа кылып коесузбу? Балалуу болсуна себепчи болуп, сизге да келип калуусуна дуа кылып коесузбу? Келип калуусуна сураңыз. Бул экөөбүз да умрага барыбыз дуа кылып коесузбу дейт. Машалла, макул. Амин. Аслан устаз, көз тийген адамдын кандай белгилери болот? Көз тийүү тууралуу толук маалымат бериңизчи. Үммөт кейже киресиз иншалла. YouTube'да бар. Көз тийүүнүн белгилери деп вакыйт айткан мен. 5 сабак бар экен, байын көрдүм өзүмчү.
көз түйгөнчө 5 сабак айттыбыз. 5 түрлүү айттырмын. Мени урушат негизи кээ бирлер азыр. Эмнеге ушуну чыгарасыз депчи. Анткени себеп субханалла адам өзү кыйналып эле жүрсө, эмне экенин билбей атса, угуп көрсө өзүн таба алат. Мен көрсө Куран менен айырсам болот турбайбы деп жолун табат да турабы. Аны айтпай эле караңгы оюн чыгармай берсең, бир адам психолог эле психиатрда жүрө берсе, жиндиканага жатып калса, ким күнөөлүү болот? Молдобу? Молдо билип туруп кантип айтпайсың? Аз соң устаз, мен сизге суроом. Өзү намаз окуган аял, көзү ачыктарга көп барат. Ошол аялдын намазы кабыл болобу? Ал кантип болсун? Көз ачыкка барган болсо, имандан чыгып кетет. Намаз окусаң деле, көз ачыкка барсаң, ошол туура десең, сен мындай мусулман эмессиң уже. Түшүнөсүздарбы? Үйүңөргө чакырсаңар дагы, көчө устаз айтты, мурун чоң аталары да көз ачыкка барган болсо, ошонун таасири небересине чейин жетет экен. Ошо жин, миңдеген жиндердин таасири ошого кала берет экен. Ошону тооба кылыш керек, коргонуш керек алардан. Намаз окуган ошого барып аткан болсо, Кудай сактасын, ал кайра иман келтирип, намаздар, мурунку намаздарын кайра казасын окусун керек болсо. Никесинде де проблема болушу мүмкүн. Бир Кыргызстанда азыр ушул нерсени айтып жатсаң, азыр чоң проблема болот азыр. Өттө. Ызы чыгып кетет. Ошон үчүн бул нерсе жашырылып, унчукпай атат алымдар. Эгерде чыныгы шарият айтып турган болсочу азыр, биз көпчүлүктөр эмне болуп кетебиз билесиңерби? Көбүбүз башкача болуп кетебиз. Эмне үчүн дегенде, көп биздин күнөөлөрүбүз шариятка ылайыксыз нерсени кылып салганбыз. Ошон үчүн биз азыр ушунча шүгүрдей берели. Көз ачыктарга барба деди, мына Раматлык Чогажиге жанагындай битва экстрасенсов деген нерсе чыгып атканда да ыз кылып атып, телевизордон улам чыгып атып, арам деп атып, субханалла жок кылып салган. Эмне үчүн десе, аны кийин түшүндүк биз молдолор баардык. Көрсө ал кишинин ой чабыты тактак экен көрсө, терең илимде экен. Көрсө ошону карап отуруп эле ухти деп койсо иман ишке кетесиң. Молдон катыр, өлө билип койду десең элечи, бүттүк энди. Имандан чыгып кетет экенсиң. Көрдүңбү кандай нерсе? Ошону көрүп атып канча киши чыгып кетти. Билбейт азыр, кайра иман келтиребиз. Ошон үчүн улам айтып атпайбы, жанагы тооба кылдырып, улам акырына келмей аткан ошол да билбейбиз да кимиз эмне болуп чыгып кеткенибизди имандан. Өмүрүңүз болсун, так ачык болсун, Жумгалдан ысык салам дейт. Саяктардан салам дейт, жаш керек болсо негизи. Биз да аман эсен жетип алалы дейт, иншалла. Рахмат, Алла разы болсун. Мен ушундай саяктарды жакшы көрөм, иншалла. Жөөттүн башын элесе, еврейдин башын элесе, субханалла, татар отурат дейт. Охо. Татарлар укмуш окшойт деп туруп, татардын башында саяк отурат дейт. Саламатсызбы? Агам, апам менен эжем келип кетишкен эле. Сизге мага дагы, сен дагы бар деп жатышты. Кийин түшүмө кирдиңиз. Достору түшүмдө сизден жаныңызда экен. Сиз бүгүнкүдөй топу кийип баян окуп жатыпсызсыз. Ошол түштөн кийин чын эле досторубуз бир айга жетти элек экен. Сизге келиптир. Бүгүн келгенге насип жетти. 3 балам менен келдим. 6 жашар балам түндө төшөккө сийип коет. Ал эми 4 жашар балам аябай тентек. Бала бакчага дагы көп алып бара албайм. Түштү чечмелеп бериңизчи. Иншалла келипсиз го. Түшүңүз эме болуп турго уже. Мустажап болуп турго, кабыл болуп турго. Эмне үчүн сүйлөп жүргөн эле кыз 12 жаштагы сүйлөбөй калат. 10 ай болду. Доктурга көрсөттү. Жакшы болбой жатат. Рукуя окуган молдого барып окутканда кичине жакшы болгондой болду. Кайрадан эле ооруп калды. Буту колумузда кубаты жок. Бат чарчайт, сүйлөбөйт. Ата зына кылса балдарына кесепети тиет деп ушул себеп болушу мүмкүн. Бу сразу уже күнөөкөр табылды. Ата-эне балдардын алдында урушуп жаңжал болсо, бала депрессия түшөт же ушул себеп болушу мүмкүн. Ушул себеп болушу мүмкүн. Сен кызганып тигини кыйкырдың, тиги болсо жок барган жок өзү салды туурабы? Ошондон анда депрессия болот да. Бирок мындай нерсе көп азыр. Көз тийгенде да ушундай болот деп айтабыз. Демек, машалла, Аллахым разы болсун. Кудай таалам береке берсин, машалла туугандарым. Ар бириңиздер ушу ниетиңизди кабыл кылсын. Болгонуна жооп берүүгө аракет кылдым. Шашкан жокмун бүгүн эмнегедир? Бүгүн шашкым келген жок. Кудай таалам ошо жана дуа кыл дегендер дуа кылалы иншалла. Амин.
Amin. Құдай Таала ошол жерге барды келген, дуа кылып кой деген, дуанын ниети кандай болсо ошол ниетте Құдай Тааланын дуаларын кабыл кылсын. Ошол жерде отурган баарыбызга Құдай Таалам хидаят берсин, шипа берсин, жашообузга береке берсин. Эмне максат кылсак, ошо максат Құдай Таалам жеткизгенден болсун. Құдай Таалам айыптарыбызды жашырсын, бул дүйнөдө, тиги дүйнөдө дагы. Құдай Таалам өзү колдоп жүрсүн. Ар бир кылган ишибизге Аллах береке берсин. Кыргызстаныбызга Алла Таала Кыргызстаныбызды Алла Таала жаман көздөн, жаман сөздөн, душман шириден, сырттан иштен келген душмандан Кудайым сактасын. Мамлекетибизде аманчылык, тынччылык болсун. Ар бир аял өз бактысын тапсын, ар бир эркек өз бактысын тапсын. Кудай Таалам балдарыбыздан жаманчылыгын көрсөтпөсүн. Мамлекетибиздин жаманчылык келбесин мамлекетибизге. Амин. Раббул аламин.